Assalamu alaikum туугандар. Көлгө эс алып келебиз дегендер. Мына жерде атайын пост коюлган. Кудай кааласа эртең токтомдору чыгат баалары боюнча. Канча адамга канчадан төлөнөт. Жана ошондой эле ошол чыккан токтом бир бааны кармайлы деп ошондой чечим чыгыптыр. Эртең кудай кааласа кокус эс алганы келип калсаңыздар, ушул жерден бааларын билип, анан кирип кетерсиздер. Азыр айта албайбыз так маалыматты. Ошон үчүн келгенден кийин ушул жерде күзөтчүдөн сурап акчасын төлөп кирип кетерсиздер. Сырттан келгендер, Ош, Бишкек, Жалал-Абад дегеле Кыргызстандын булуң бурчунан келген адамдар. Ассаламу алейкум урматтуу жалпы алайлык туугандар, менин катталуучуларым. Бүгүн биз Көлдүк айылындагы Көлдүк көлүнүн, чоң көлүнүн жанындагы эс алуучу 5 кыргыз үйдөн сиздерге тааныштырып коелу. Биз алгач эле экинчи кыргыз үйдөн баштайлы. Сиздерге бул жака тууган уруктар менен, дос чарлар менен келип, кенен кесир ошол жерден тамактанып кетсеңиздер болот. Бул жерде ээсинин айтуусу боюнча 30га жакын адам батат. Кенен кесир, дос чар, тууган урук дегеле бардыгы коллектив болуп келип отуруп кетсеңиздер, аябай сонун. Анан биз эгерде түнкүсүнө ночевкага келип жатабыз дей турган болсоңуздар, биз ошол жакта дагы азыр сиздерге көрсөтөбүз. Кенен кесир келип жылуу жумшак отуруп кетиңиздер. Туугандар, бул азыр 3-чү кыргыз үйүбүз. Эгерде түнкүсүн эс алып келген адамдар болсо, жатканга аябай сонун условиялар түзүлгөн. Бул жакта жалгыз-жалгыздан жатсаңыздар болот. Эгерде семьялуулар келе турган болсо, ушул төркү диванда эс аласыздар. Кенен отуруп алып, эртең менен туруп алып, ушул жерде деле чай ичсеңиздер болот. Эгерде кимдир бирөө бала чакасы менен келип кала турган болсо, мындан асты үстүн кроваттар да коюлган. Астына балдарыңызды, үстүнө дагы балдарыңыздарды жаткызасыз. Атайын шкафтар бар, кийим илгич, өзүңүздө көзүңүздөр көргөндөй бардык. Кээ бирлери бул жака ушул кичинекей тумпочкага буюм тайымдарын салып аласыздар, телефон, саат дегендей. Анан бул эмеректердин матрасы аябай сонун экен, жылуу жумшак. Ушул салкын көлдүн боюнда эс алып кетесиздер туугандар. Туугандар, дагы бир нерсени айтып коеюн. Азыр эс алгандан соң бир эле жата бербестен мына жерде атайын волейбол ойночу площадкасы дагы бар экен. Ушул жерден оюндарды ойноп, көңүл ачып кетсеңиздер болот. Мына жерде атайын место даярдашыптыр. Бул жерде ошол көлдү көргөнчө, природаны көргөнчө кенен эс алып, ушул жерде чай ичип отурсаңыздар болот. Жада калса бул жерде эгерде жок биз бийлейбиз, ырдайбыз дей турган болсоңуздар, бул жерде жыйнаштырып салат дагы, дароо колонканы коюп сиздерге ушул жерге жакшы маанай тартуулап беришет. Ошон үчүн ушул жерге келип эс алып кетиңиздер. Анан зериккендер болсо, ушул сылкычектерди тепсеңиздер болот. Сүйлөшүп, кенен кесир отуруп кетиңиздер. Кудай кааласа жакында дагы катамарандар келет деп атат. Ошолор келип калса, андан сонун мүмкүнчүлүктөр болот, кайыктар болот. Кудай кааласа дагы өнүгүүнүн алдында. Азыр сезону жакшы башталып элегине байланыштуу, азыр эми кызуу аракетте. Ошон үчүн жалпыңыздарды ушу Көлдүк көлүнө эс алууга чакырабыз.